Бүгүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 77-07 аскер бөлүгүнүн 9-батальонунун 1-ротасынын взводдору арасында 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнө карата иш-чара өткөрүлдү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын гимни менен салтанаттуу ачылып, аталган аскер бөлүктүн 9-батальонунун командири Бактияр Бекматов аскерлерди бүгүнкү тил күнү менен куттуктап, тилдин маанилүүлүгүнө кеңири токтолуп өттү. Чоң аталардын уюштурулган сүйлөгөн санжыралары, чоң энелер керемет жомогу жана комуздары менен сиңип келген. Иш-чаранын жүрүшүндө өздүк курамга мамлекеттик тил күнүнө карата атайын даярдалган видео тасма көрсөтүлүп, ачык сабактар өткөрүлдү. Бүгүнкү иш-чара аскер таланттары 2024 кароо сынагынын алкагында өткөрүлүп, ага өздүк курамдын куралган ынтымак универсал жана бүркүттөр командалары катышты. Сынакта жоокерлер арасында өзүн тааныштыруу, патриоттук энелер жөнүндө ырларды аткаруу, аскерлер турмушунан алынган тамашалар, Манас эпосунун үстүндө айтуу учурунда сахналаштырылган көрүнүштөрдү көрсөтүп беришти. Жыйынтыгында жеңүүчү командалар диплом, ардак грамота жана баалуу белектер менен сыйланышты.